Assalamu алейкум достор. Көрүп аткандардын баардыгы, ызычы болуп аткандардын баардыгы биз Нагима экөөбүздүн ортобузда болуп аткан нерсе үчүн элден кечирим сураймын. Нагимадан да кечирим сураймын. Нагима болду, кечирип кой. Жашай турган оюң болсо, эгер чындап эле мен үчүн күйүп аткан болсоң, жакшы көрүп аткан болсоң болду. Токтот, кел эртең болду. Сенен суранычым. Бүт бардыгына мен күнөөлүүмүн. Бүт бардыгына мен эмемин. Не болсо дагы мен колумда бүт семьяны кармап калышта, башка нерсе да менин колумда. Ушундай видео менен сүйлөп коеюн дедим. Нагима, кечирип кой дагы бир жолу мени. Ушундай нерсе болуп атат. Экөөбүздүн ортобузда чыкчу нерсе, болчу нерсе элдин алдына чыкпаш керек эле, бирок чыгып кетти. Не болсо дагы жаман көрөсүңбү, жакшы көрөсүңөрбү, не болсо дагы кечирип койгула. Элдин алдында да Нагимага да жаман сөз жазбагыла, мага да жаман сөз жазбагыла. Болду, ошол эле айтарым. Нагима дагы бир жолу кечирим сурайм сенен. Чымчыктын уясы бузулбасын деп бекеринен айткан эмес. Экөөбүз ажырашкан менен элге эч кандай пайда алып келбейт. Мен ажыраша турган аялым жок. Бир эле шайтан сүйүнөт экөөбүз ажыраша турган болсок. Андай нерсеге жол бергим келбейт мен. Кечирип койчу Нагима мен. Ошондуктан эл менен кошулуп бүт баары менен кечирим сураймын. Эгер колдобосо деле, не кылса деле бүт баары менен кошулуп кечирим сураймын. Бүгүндөн калбай жолго чык Нагима. Бүт баардыгын унуталык. Мен сага болгон жаман нерсем да жок, жаман оюм да жок. Эч кандай нерсем жок. Болгону түшүнбөсүк ушунчалык күчөп кетти. Элдин айткан сөздөрү да ушундай болуп кетти. Ушул деңгээлге жеткизип койдук элди дагы экөөбүз. Сенден ошон үчүн элдин алдынан да сенден да кечирим сураймын. Болду, токтотолук.